Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Ысык Көл облусунун Бактуу Долонот айылындагы Ак Тилек мамлекеттик ишканасынын жалпы аянты 8 гектарга жакын жер тилкеси менен курулушу бүтпөгөн ден соолукту чыңдоо мекемесинин имаратынын жеке менчикке мыйзамсыз чыгарган фактын аныктады. Иликтөөнүн жүрүшүндө 1998 жылы Кыргыз темир ачык акционердик коомунун жооптуу адамдары материалдык пайда табуу максатында аталган объектини жеке менчикке өткөрүп берүү боюнча коррупциялык схема уюштурушкан. Башкача айтканда, темир жол тармагынын кызматкерлери үчүн дарылоо, ден соолукту чыңдоо мекемесин куруу боюнча жасалма долбоордун негизинде мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду менен мыйзамсыз алып сатуу келишими түзүлүп, бүтпөй калган имарат жана ага тиешелүү болгон жер тилкелери мамлекеттин менчигинен чыгарылган. Кийинчерээк 2,3 гектар аянтка пансионат курулуп, жердин калган бөлүгү жеке менчикке сатылып кеткен. Атайын кызмат тарабынан көрүлгөн чаралардын натыйжасында менчик ээси бул пансионат жайгашкан жерлерге иш жүзүндө ээлик кылуунун мыйзамсыздыгын таанып, аны ыктыярдуу түрдө 2,3 гектар аянтты түзгөн жанаша аймагы менен бирге мамлекеттин балансына өткөрүп берди. Учурда УКМК тарабынан жалпы аянты 5 гектардан ашкан аймактын калган бөлүгүн кайтарып алуу боюнча иштер жүргүзүлүүдө.